Assalamu А, алейкум, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү IT жолугушууга кош келипсиздер. Кудай буюрса, алдыңкы күндөрдө күчтүү программисттерди чакыралы деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Үмүт кылабыз, Кудай буюрса, дүйнөнүн топ компанияларында иштеген программисттерден тартып, жөнөкөй IT стартап компанияларда эмгектенип жүргөн мекендештерибизге чейин чакырып, алар менен ошо баарлашып, кантип IT жолун түзүшкөн, кантип ошондой компанияларда иштеп калган, кандай жолдорду басып өткөн. Эми негизинен алгандачы туугандар, мындай нерсе бар да, эч бир адамда, эч бир эки адамдын жолу бири бирине окшош болбойт экен да. Ар бир адамдын өзүнүн жолу бар экен, ар бир адам өзү оригиналдуу экен, уникалдуу экен да. Эми бирок баягы мотивация болсун үчүн эле көбүнчө эми андай адамдардын ошо карапайым эле үй бүлөдөн чыкканын, баягы илгери адабиятта окуйт элек го. Баланча Баланчаевич 1800 мынчанчы жылы Баланча райондун Баланча айылында кедейген багалдын үйүндө туулган депчи. Ансандай баягы бизге окшош эле карапайым үй бүлөдөн чыгып, анан өзүнүн алаалаты менен, аракети менен анан ошол айтиде өзүнө бир жол түзгөнүн, өзүнө бир жаңы эшиктерди ачканын көрүп туруп, анан бизде дагы бир мотивация пайда болот экен да. Мен деле ошентсем болот экен депчи. Албетте анын жолунан кете албайт экенбиз да. Бирок ушул жерде ошо бир канча жылдык айтидеги немебизден, тажрыйбабыздан айтидеги ошо бир канча жылдык тажрыйбабыздан жана окугандарыбыздан, көргөндөрүбүздөн айта турган болсок, убакыт бөлүп, өзүнө убакыт бөлүп, анан мындай орустар регулярно деп коет го, кыргызча туруктуу убакыт да. Туруктуу убакыт бөлүп, ал өтө көп болушу шарт эмес. Күнүгө 10 саат окуш шарт эмес да. И так эле андай убакытты эч ким бөлө албайт. Бирок 1 саат болсо дагы туруктуу убакыт бөлүп, мисалы мен кечинде 1 саат окуйм дедим, окуш керек да, өлүп атса деле, калып атса деле окуш керек да. Анан ошентип убакыт бөлө албаган адамдардын айтиден өз жолун таба албай атканын дагы көрүп атабыз. Мына азыр бүгүн Адилбек мырза чакан эле бир слайд даярдап коюптур. Ушунун негизинде, ушунун үстүндө сүйлөп берем дейт. Программист болом десең, өз күн тартибиңди түз дейт. Эми күн тартип регламент деп коет эмеспи, расписание. Өзүңдүн расписанияңды, өзүңдүн регламентиңди түзбөсөң, анда бирөөнүн түзүп берип койгон регламенттин үстүндө жашаганга туура келет экен да. Адилбек мырза биздин 8-группанын бүтүрүүчүсү, өзү эски деп коем эми, баягы отставкадагы, азыр өргүүдөгү, эс алуудагы военный. Ошол эле учурда ушул IT жолун баштаганда бул да мага окшоп ошол веб разработкадан баштаган, ал жакта кыйла кыйынчылыктарды көргөн, андан кийин өз жолун ушул Flutter'ден таап, Flutter'да азыр эмгектенип жаткан кесиптешибиз биздин компанияда иштеп атат, 8-группаны бүтүргөн. Андан кийин ошону менен эле бирге азыр 13-группа, кайсы группа эле? билимдүү жаштар. Билимдүү жаштар деген группабыз бар. Ошонун группанын санын унутуп кала берем. Негизи ошолорго деле бир 13-чү, 12-группа дегендей бир ат коюп койсок болмок экен. Анан билимдүү жаштар демек экенбиз. Билимдүү жаштар деген группабыз бар. Ал жакта 50 адамдан турган группа, 50 адам билим алып атат. Мына ошол группанын абдан сүйүктүү ментору ошол эле учурда анан биздин компаниянын программисти Адилбек мырза. Анда сөз сизде. Чоң рахмат, Турат агай.
Бардығыңызларға дағы бір жолы ассаламу алейкум. Бүгінгі темабыз, IT жолуғушудағы темабыз программист болом десең өз күн тәртібіңді түз деген темаға келіп тоқталалы. Болғаны бір еле барақтан тұрған слайд, презентация. Шонын ішінде бір 4 сап бар. Шол 4 саптың ішінде бір сөз қозғалсақ деген ой бар. Бұл жерде мен да программист болам деп әрекеттеніп оқып жатқан адамдардың өз жашауы. Бұл бардығымыз азыр оқып атабыз, бардығымыз оқып жүрміз. Бардығымыз оқып атқан учурда ар бирибиздин жашообуз ар кандай. Мурат агай айткандай, эки адамдын жашоосу окшошпойт дегенде эле бардығыбыздын жашообуз эч качан бири-бириздикине окшошпойт экенбиз. Мисалы, кандай адамдар бар бизде? Карайбыз, бизде үй кожойкелери бар, апаларыбыз бар. Балдарын тарбиялап жаткан, кичинекей нарселерди тарбиялап жаткан, эжелерибиз бар окуп жаткан азыр, же болбосо иштеп жаткан. Андан кийин нелер бар? Студенттерибиз бар. Өздөрүнүн университеттеринде окуйт, же колледжби, кайсыл бир жерлерде окууларын улантат, ошону менен бирге Flutter'ды окуп жатат. Жана дагы чет мамлекеттерде, Австрияда, Италияга чейин барып иштеп жүргөн азыркы биз. Италия, Европада, Россияда дагы кайсыл жерлер бар? Бизде окугандардан эң алыс жерлер. Чыгып, за граница, чек арадан тышкары иштеп жүргөн кесиптештерибиз дагы бар. Жана таптакыр эч жерде иштебей, только программированияга көңүл буруп, ошо менен отургандар да бар. Эми бул жерде айтылып жатат да, ар бир адамдын өзүнүн жашоо шартына карап жашайт, бирок программированияны мен кантип жакшы алып кетишим керек. Ошол маселе болуп жатат да азыр бизде. Негизги маселе ошол болуп жатат. Чынында мен кодду кантип жакшы жазып кетем, кантип жакшы үйрөнөм, эмне кылсам бат үйрөнүп кетем, эмне кылсам жогорку деңгээлде жакшы билим ала алам. Вот ушунда турат азыр негизги маселечи. Эми андай учур болгондо кандай кылышыбыз керек экенбиз? Программисттин айлыгына суктанбай кылган жумуш жана жашоолорун Instagram, YouTube платформаларын карап туруу дейт. Бул деген бул жерден ушул жерге токтололу экинчиге. Ага чейин айта турган сөз, программист болом деген адам код жазып отура берген болбойт. 8 саат, 4 саат бою код жазып, бир күн кечки код жазып, бул болбойт. Эч качан болбойт. Качан гана программист болом деген адам кечке код жазып берген болсо, ал бир мындай жерде басып жүрөт ооба, адамдар менен чогуу эле адамдар катары. Бирок анын айлана тегерегинин баары туман. Эч нерсе көрүнбөйт. Жалаң код жазып отура берген адам ошондой болот. Буга уже айлана тегеректе эч нерсе көрүнбөйт, туман. Алдында бир аз эле бир жолдун тилкеси көрүнүшү мүмкүн, ошо менен эле кетип баратат да баскыч, бирок каяка баратканын билбейт. Мына эми ошондой туманды жок кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Туманды жок кылыш үчүн айланабызда биз биринчи ошол программисттердин, башка программисттердин, мейли Америкада иштеп жатканбы, мейли американецпи, европейцпи, оруспу, кыргызбы, кайсыл гана программист болбосун, Instagram бар, баарыбызда YouTube бар. Ошол аркылуу алардын кандай иш кылып жатканын, кандай жашап жатат алар, жумушка кантип баратат, эмне менен баратат, негизи эле алардын жашоолору кандай, ошолорго көңүл бурушубуз керек. Аларды биз Instagramдан, YouTube'дан көрө беребиз. Бул нерсени сөзсүз кылышыбыз керек экен.
ошондо бизде кандайдыр бир мындай мотивация, бир аз мотивация пайда болот да өзүбүзгөчү. Бул программист жашоосу мындай экен. Сонун мисалы алып карап көрсөк, бар Бакыт Абдишов деген. Бакыт Абдишовдун инстаграмына кирип, ал ар дайым чыгарып турат эмелеринчи, видеолорунчу, эмелерин, историяларын чыгарып турат. Ошолор менен сөзсүз карап, астына немелерден жазып, комментарийлерден жазып, ошо менен кошо жүргөндөй болуш керек да. Программисттин жашоосу менен кошо ошо менен аралашып жүргөндөй болуп туруш керек. Бул өтө маанилүү нерсе болгондор. Программистке керектүү инструменттер булар англис тили окуу коду, пайдалуу китептер, документациялар код менен жазылган. Ушундай нерселер бар да, программисттер билиш керек болгончу. Эми муну программист отуруп алып эле өзү думкага түшүп эле англис тилди жөн эле окуп эле, анан кодду жөн эле жаза бербейт да. Же болбосо мейли англис тилин жөн эле окуп эле, кодду жөн эле жазып эле, китептерди жөн эле окуп эле жүрө берсеңер, андан эч кандай бир мындай жыйынтык чыкпайт да чынында. Ошол нерселерден жыйынтык чыгыш үчүн программисттердин жашоосу менен таанышыш керек биринчи. Алардын YouTube'дагы комментарийлерин окуш керек. Алар көптөгөн комментарийлерди жазып берет, мисалы. Бул кодду мындай кылдым. Же болбосо анын тааныштары мен ушул жериңизде видеоңуздагы кодду жакшы түшүнбөй атам, ушул жерин бир айтып бересизби деген комментарийлерин окуш керек. Анан сиз дагы ошолорго эмне комментарий жөнөтүшүңүз керек да. Кыскасы ал менен мындай кош аракеттешүү болуш керек. Баягы взаимодействие деп коет. Вот программисттер менен ушинтип байланыш керек. Сөз. Анан байланыш болгондо алар силерге жооп бергенде анан кадимкидей бир кандайдыр бир өзүңөргө мотивация ала баштайсыңар. Мен деле бир тирүү бир программист боло ала тургандай бир немем бар экен. Программист боло алат окшойм мен да. Деп анан жанагы англис тилин окуп баштайсыңар, жакшынакай болуп, уже мотивация алган болосуңар. Код жазып баштайсыңар. Бирок англис тилин кодду деле жазып, китепти деле окуп, мунун баары тең бир учурда жок кылыш кыйын. Ал бул нерсени тартипке келтириш керек. Бул нерсени тартипке келтириш үчүн мен кандай чыгам? Келтириш үчүн сөзсүз мындай бир неме ачкыла. New Note дейт. Ушундай көчүрүп алгыла. Анан бул жерге мисалы жазгыла. Азыр сөз баягы убактылары тар болуп турган адамдарга жете элекмин. Азыр ушул жерден ошолорго кошо айтып берем. Мисалы, бир студент. Ал студент окуйт. Саат 8-ден 12-ге чейин. Сол 8-ден 12-ге чейин окугандан кийин 12-ден кийин бош. Мейли 2-ден кийин бош деп коелу. 2-ден кийин уже кечки саат 8-9-га чейин убактысы бар. Кандайдыр бир нерсе кылганга. Ошол убакытты алып туруп, күн тартибин ошого расчет алып жазыш керек. Мисалы, 2-де мен эмне кылам? Биринчи очередь англис тилине көңүл коюш керек. Өтө көп эмес, 1 саат, 1,5 саат жетиштүү. Англис или англис тилине келдим, макул, 2-де. Эмнени окуйт англис тилине? Англис тилинде жакшы, мен кечириңиздер, англис тили. Англис тилинен кандай тилдерди, то есть кандай эмне жагынан окуш керек? Биз азыр Молдогазы деген мырза бизге бир эме жөнөткөн, Duolingo групповой. Ошонун Duolingo'ну көчүрүп алып, анан Duolingo менен занимать этиш керек. Бул өтө пайдалуу. Мен дагы 1,5 ай болуп калдыбы, 2 ай болуп калды, ошо постоянно Duolingo менен
англис тілін оқып жатқан кадимкидей сонун эффект берет. Ал Duolingo'да өзүң эле отуруп бербейсиң. Ал жерде сен менен кошо жарышып аткан адамдар да. Анан алардын очколорун көрүп, мен жетишим керек буга деп, ура, бул дагы бир мотивация. Анан ошо англис тилин ошо менен мындай өрчүтүп кете бересиңер да. Жакшы. Duolingo жакшы. Жана англис тилин мейли Duolingo'ну окуп буга убакытты кандай кылып коет? 2ден 3гө чейин койгула. Мен муну англиске отуруйм. 3гө чейин. 1 саат жетиштүү. Күнүнө 1 саат Duolingo'го убакыт бөлүп мисалы. Duolingo. Макул 3тө эмне кылайын? Жарым саатын эми документация кылайын. Кандай документация? Английский документация. Биз көбүнчө кандай документацияга көңүл бурушубуз керек? Ошол именно программирование жагына көңүл бурушубуз керек да. Англис тилинде окуганга. Бул жерде азыр англис тили жөнүндө болот. Duolingo'ну бүттүм, анан бир документация окуу англис тили боюнча. Ал кандай документация болуш керек? Раз программист болом деген адам уже ага программированиянын кайсыл документациясы туура келет, ошону окуш керек. Бизде бар документация сонун жалаң английский. Flutter. Опа. Келебиз Flutter'га. Ачабыз. Муну албетте англис тилинде түшүнбөйбүз туурабы? Биз кыргызча бул жактан которуп алабыз. Жок, которбойбуз. Мисалы, документацияга келебиз. Документация get started. Бул башынан по порядку иштегенге үйрөнөлү да. Бул жагын тандабай, get started тандабай, мен биринчи муну бүтүрөйүн, анан муну бүтүрөйүн. Келдик эле. Түшүнүк болбойт албетте. Анан бул жерден баштап түшүнбөгөн адам болгондон кийин деле окуш керек. Көз жүгүртүп, үндү чыгарып окуш керек буларды. Ооба, түшүнбөйсүңөр, бирок окуй бериш керек. Кырынан окуп, баардыгын. Мисалы, бул жерге чейин окугула. Бул жерге чейин окуп туруп, анан кыргызчага которуп, анан кыргызчасын окугула кайра. Кыргызчасын кайра окугандан кийин бул жерде мисалы кайра англисчесин окугула. Кандайдыр бир түшүнүк пайда болот да адамдачы. Бир аз мындай мээге бир нерсе кылт эте түшөт да. Бул жерге чейин жарым саат окугула. Жетиштүү. Болду. Жарым саатты ушул жерге чейин бөлүп, жакшылап, которуп, окуп, түшүнүп алгыла. Эми ушундай темп менен кесиптештер элестеткиле. Күнүнө саат 3дөн 3:30га чейин ушундай темп менен кете берсек, биз ошол IT программаны Flutter'ды окуп бүткөнчө канча деген барактарды окуп бүтөбүз. Канчасын түшүнөбүз бул жерде. Бул плюс. Жана ошондой эле окуп жаткан учурда буларды дагы эч качан жалаң окууга кирип кетпей эмне, ошол эле кайра эле Instagramга кирип, программисттердин видеолорун көрүп, алардын жашоо шарттарын көрүп, таанышып туруш керек. Бул маанилүү. Андан кийин мен ачып ойлобойм, муну эле окуп коеюнчу. Программистке керектүү инструменттер булар, Анан код жазуу. Код жазууда кандай? Код жазууда 8 саат отуруп берген болбойт. Чынында. Бул 8 саат отуруп берүү, бул 8 саат эми бош адамдар үчүн да. 4 саат жетиштүү деп ойлойм. 4 саат жакшы окуш керек. Код жазуу учурунда кандай окуйбуз? Мисалы, биринчи кодко мындай коюп, кайра эмне түзөбүз? Күн тартып түзөбүз да. 3дөн 3:30. Англис тилинен документация окуу.
үчтөн кийин эмне кылам? Үчтөн кийин өзүңөрдүн шартыңарга карайсыңар. 30-тан где-то 6-га чейин же макул 5-ке чейин, 5:30-га чейин эле код жаз. Код жазуу. Эми код жазууга токтолобуз. Код жазууну кандай кылабыз? Код жазууда мисалы биз код сабакты караганда мисалы код жазууда келебиз. Кодду жазып баштадык. Мисалы да видеодон карап жазып атабыз, э. Буларды жазып келдик, могул жерге келгенде, мисалы, мону түшүнбөй атабыз. Мындай менторлордун сабагын карап атканда, ментор баягы түшүндүрүп айтып берет, бирок кээ бир адамдар менторлордун сөзүн жакшы түшүнбөй калат да. Ошондой болот. Бул болуп эле келаткан нерсе. Ошондой түшүнбөй калдык. Мисалы, выделить этилген жер. Так, эмне алабыз дагы ушуну именно документациялардан издейбиз. Бул эмне? Документация бар бизге ментордон тышкары Google бар. Түшүнбөгөн нерсени бардык түшүндүрүп бере турган толтура документациялар бар. YouTube бар, кааласаңар документацияларынан кирип поиск кылгыла. Ушинтип анан бул нерсени түшүнүп баштайсыңар. Акырындан, сразу болбойт. Акырындан түшүнүп кете бересиңер. Required деген эмне үчүн this деген турат, анан this деген эмне үчүн точка турат деп, ушу точкага да маани бериш керек. Эмне үчүн точкадан кийин статустар чыгып калып атат. Муну биз пропертилерди бергенде пропертилерди бияка эмне алып келип атабыз? Ушундай ой келиш керек да бардыгыңарда. Анан ошо менен изилдешиңер керек. Изилдеш үчүн толтура жанагы ChatGPT бар. Бул эмне? Сурак алат ChatGPT. Ал айтып берет. Ошондо живой болот бардык нерсе. Дагы айта турган нерсе китеп окуу. Эң жакшы нерсе. Маанилүү жанагындай пайдалуу китептер бар, э. Мисалы, китеп бул адамга мотивация берет, достор. Пайдалуу китептер, адабий китептерди алгыла, тарыхый китептерди алгыла, болбосо кандайдыр бир документальный фильмдерди көрүш керек. Жаратылыш жөнүндө пайдалуу видеолорду көрүш керек YouTube'дан. Ушул пайда бере турган адамга көп нерсе бар да. Ошого дагы сөз көңүл буруш керек. Жалаң эле код жазып, жалаң эле программисттердин видеолорун карап отуруп бергенде дагы болбойт. Адил агай. Ау? Нуржигит, микрофонуңарды өчүрүп алгылачы, пожалуйста. Мен бүт эле микрофондорду өчүрүп салайынчы. Сиз кайра жандырып алыңыз. Сиз жандырып алсаңыз. Адил агай. Эми уланта бериңиз. Эми кетти. Угулуп атат да? Алло. Угулат, уланта бериңиз. Ошондой эле программист. Жалаң код жазып, жалаң GitHub карап, жалаң бир поисктарды кылып, жалаң программисттердин видеолорун көрүп, антип отура бергенде болбойт, достор. Китеп окуш керек. Адабий китептерди окугула, тарыхый китептерди окугула. Ал китепти 2-3 саат окугандын деле кереги жок чынында. Анткени Кудайга шүгүр, Кудай бизге өмүр берсе, дагы көп жашайбыз. Анан болгону китепке жарым саат убакытты бөлүп койгула. Күнүнө жарым саат. Ушул деле жетиштүү болот адамгачы. Мисалы, ал учурду 6-дан баштайлы, 5:30-дан кийин жарым саат ортосунда кандайдыр бир нерсе кылып, эми чай ичпек эле бул жерде саатты жазып атса ойлогула, чай ичпейли, жалаң эле ушулар менен жүрүп. Жок, андай эмес. Пожалуйста, чай ичесиңер. Ошонун баары тең убактыларын алып могул жерге чай үчүн, ушунун ортосунда чай ичүү бар, мисалы, тамак ичүү бар, өзүңөр тамак жасайсыңар дегендей. Ошол
Мисалы 6-тан баштап көбүнчө китепти кайсыл учурда окуш керек? Негизи китептер эртең менен эрте окуган жакшы. Бирок жумуштарыбыз көп болгонуна байланыштуу биз саат кечки жатаарга жарым саат калганда 11-де 10:30 сабак болсо, эми аны эске албай эле коелу, эми күнүнө сабак эмес го. 10-дон баштап 10:30 чейин китеп окууну окуп койсо болот. Жок туруп. Китеп окуп койсок өтө пайдалуу. Пайдалуу деп окуу. Кайсы китепти окуйбуз? Пожалуйста, бул жакка названиясын жазып койгула. Андан кийин дагы эмнелер бар? Бизге маанилүү боло турган карайбыз. Документтерди окуу, видеолорду көрүү, код жазуу, буларды тартиптелип алыңызса. Бул бүттү. Болду ошол эле. Андан кийин 4-күнү карасак, программисттер менен жана кесиптештер менен кош аракеттешүү. Өтө пайдалуу бул дагы, өтө маанилүү. Жалгыз эле адам китеп окуп эле, жалгыз эле код жазып эле, жалгыз эле баягы документтерди окуп эле отура берсе, адам таштап салат ичин, тажап кетет. Конкретно мен программист болом десеңер, сөзсүз 4-күнү дагы аткарыш керек. Бул программисттер менен же болбосо кесиптештер менен кош аракеттешүү. Кош аракеттешүү бул деген баягы взаимодействие да. Адам менен адамдын сүйлөшүүсү. Бул керек. Мисалы, бизде Telegram группа бар. Өзүңөрдүн окуп аткан группалаштарыңар бар. Группалар бар. Ошолор менен сөзсүз сүйлөшүп, коддор жөнүндө бөлүшүп туруш керек. Бул жерде, мисалы, мен мындай кылып код жаздым, иштебей атат, кантип иштетебиз? Zoom ача койгула, бири-бири менен ынтымактуу боло калып, бир учурду дайындап, Zoom'ду ачып, бир маселелерди чогуу чечиш керек. Бирок бул нерсеге да токтолуп калган болбойт. Сөзсүз башка мамлекеттердин программисттери менен дагы сүйлөшүш керек. Ал нерсе бизде бар. Мисалы, YouTube'га кирсеңер, бул жерде бир пример көрсөтөйүн. Опа, интернет слабый кетип окшойт. Мисалы, башка мамлекеттердин болгондо давайте, могул бар, меню деген search бартыр. Опа, бартыр, окей. Так, мисалы, например, могул жакта кайсыл жерден болду? Так, ведение курса, читтейт. Так, мунун GitHub'ы дагы эме Instagram'ы, анан эмеси бар, Telegram группасы бар болчу да. Мен кайсыл жерде точно, өзүнө кириш керек. Өзүнө кириш керек. Так, бул жерде подробнее каналы дейт. Вот, мисалы, например, Telegram группасына кириш керек. Пожалуйста. Telegram группасында башка улуттун өкүлдөрү бар. Өкүлдөрү дебедим, башка улуттун окуп жаткан программисттер бар бизде эле. Вот, Telegram'ына кириш керек. Бул жерде жалаң гана орустар эмес, бул жерде кыргыздар дагы бар, казактар бар, өзбектер бар, азербайжандар, түрлүү улуттар бар. Ошолор менен да байланыш керек. Бул дагы керек, достор. Өзүбүз менен өзүбүз болбой, сыртка дагы чыгыш керек. Алар менен сүйлөшүш керек. Алар кандай окуп атышат? Алар эмнени билет? Алар билбеген нерсени силер жөнөтүп,
силер билбеген нерсени алардан силер алышыңар керек. Ошентип анан билимди алдыга өрчүтүш керек. Бул өтө маанилүү достор. Негизги тема ушулар. Анан мисалы эжекелерибиз бар, балдар бар. Балдар менен алек бошобойт, же болбосо тыйканчылык кылат, чоң талааларда иштейт, эртеден кечке, анан кечинде гана бош болот. Бирок аларга деле убакыт бар. Алардын да убакыт бөлүшү бар. Күн тартибин ошо иш учурунда иштеп аткан учурда дагы күн тартибин кылып койсо болот. Кандай мисалы? Бизде телефон бар, наушник бар. Адам иштеп атканда эртеден кечке талада иштей бербейт, эс алат, жарым саат отургусу келет. Ошол учурда эмне кылыш керек? Ошол учурда телефонду үгүзүп, наушникти салып, кулакка анан пайдалуу бир маалыматтарды алыш керек. Иштеп аткан учурда дагы кулакка наушникти салып, пайдалуу нерселерди алыш керек. Кыскасы, токтобош керек, эгер программист болом деген адам болсо. Ошондой жол менен жана иштеп аткандар дагы, баланы карап аткандар дагы өсүп кете берсе болот. Албетте баягы кичинекей балдар барлар үчүн чынында кыйын, анткени кичинекей баланы аны караш керек. Тияка дейт, бияка сүйрөйт. Бирок караш керек жашоосуна. Кандайдыр бир убакыттар сөзсүз болот. Ошол учурларды пайдаланып кетиш керек да. Эмеде башка мамлекеттерде иштеп аткандар дагы, мисалы, кандайдыр заводдо иштеп аткан болот. Ал заводдо кечке иштебейт. Ошол заводдо иштеп аткан учурунда кандайдыр бир учурда танапис болсо, пайдалуу маалыматтарды ала калайын деп, бир GitHub'ына кире калып, бирөөнүн ошонун GitHub'ын кодун окуп коюш керек. Вот ошол менин негизги бүгүнкү темам. Анан дагы кыскача айта турган нерсе, адам код жазып атканда өтө катуу тойбош керек. Өтө катуу тойбош керек экен. Анткени себеби өтө катуу тоюп туруп ана код жазган адамдын мээсине эч нерсе кирбейт. Себеби адамдын курсагы аябай катуу тоюп калган учурда энергия болот. Ал энергия баары ошо ашказанын аш кылыш үчүн энергиянын баары ошол жакка кетет дагы. Бизге бөлүнгөн энергиябыз ошол жакка өтүп кетет дагы. Мээбизге жакшы энергия жетпей калат. Код жазууда биз кыйналабыз да, ыңгайсыз. Мындай нерселер пайда боло берет да, туурабы? Ошон үчүн программист өтө катуу тойбой, кичине мындай норманы кармап, кодду жазыш керек. Кыскасы, ошол энергияны дагы мээге улам жеткирип коюш керек, достор. Энергияны туура пайдаланыш керек. Ошол бүгүнкү тема, Мурат агай. Так. Агай. Улуу атамбы мен? Ооба, улуу атасыз. Пайдалуу китеп окуу дегенде, мисалы, пайдалуу китеп окуганда кандай пайдалуу? Көп. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бар. Айтор көп. Ушуну менен мен эмем соңуна келип жетти. Айта турган тема боюнча сөздөрүм. Жана өзүңүз айткандай, эми ошо ар бир адам уникалдуу, ар бир адамдын өзүнүн жашоосу бар, ар бир адамдын өзүнө жараша түйшүгү бар, өзүнө жараша иштери бар дегендей, мүмкүн болушунча, бирок ошонун арасында деле себеби дегенде жакшы неме кыла албай атам, хадистеби же Курандабы, эми динибизде да бар го, адам өзүн өзгөртмөйүнчө, Куранда болсо керек, биз аны өзгөртпөйбүз деген, эми бул Курандагы сөз болуш керек эле, кайсы аят экенин тактап койсоңуздар болот да. Адам өзүн өзгөртүшү керек да.
Анан сөзсүз ошо баягы кылып аткан мурунку иштеринин арасынан суурулуп чыгып, бир аз болсо дагы өзүнө көңүл буруп, анан могул Адилбек агай айткан нерселердин баарын эле бир моментте аткарууга киришпей, негизи бир нерсе менен баштаган жакшы экен да. Мен ошо неме менен, программирование менен баштадым эле. Андай негизи ойлоп көрсөм, негизи китеп окуу менен баштаптырмын да. Анан китеп окууну деле бирок ошол программированияга байланыштуу китептерди окуу менен баштагам да. Аябай көп китеп окуйт элем. Оштон өзгөнгө барып келип иштейт элем да. Өзгөнгө баратканда колумда китеп же болбосо телефонумда китеп, телефонду ачып алып, оштон өзгөнгө жеткенге чейин таксиде 40 бет китеп окуйт элем да. Ошо уже мындай стандарт болуп калган да. Анан кайра кайтканда дагы 40 бет окуп коет элем. Ошо менен 80 бет окуп коет элем да. Бул негизи нормага айланып калган. Бирок баягы ошол эле учурдачы баягы мурдагыдай эле жашоо да. Мисалы, ух, эчтеке жетишпей атам, чарчап калдым деп, мисалы, жөн эле баягы мурда ишке барып, анан келип, жолдо мисалы таксиде уктайсың, буруктап, болбой эле үйгө чарчап келесиң да. Мурда ошентип эле жашап атчыбыз. Анан ошол жерден уже өзгөрүү киргиздик да. Жолдо 40 минутта китеп окуйм. Эмне эле 40 бет китеп окуйм, келгенче 40 бет китеп окуйм. Анан кээ бир күнү өзгөчө чарчап каласың, китеп окуганга мүмкүнчүлүгүң болбойт да, аябай мындай уйкуң келет, чарчайсың. Анан телефондон баягы подкасттарды, ютубтан ошол Адилбек агай сиз айткандайчы, IT жолугушууларды, IT сүйлөшүүлөрдү коюп, ютубтан жолдо угуп келе берет элем да, уктап калат элем да, бирок баягы ойгонсом угуп аткан болот элем да. Мындай максимально пайдаланганга аракет кылып, анан дайыма ошо IT жөнүндө көп сүйлөшүп, IT конференцияларды, IT эфирлерди көрүп, инстаграмданчы эл катары эле инстаграмда отурасың, сен деле баягы 2-3 саат күнүгө, эми кээде мындай да, бир карап отурганда 2-3 саат отурбайсың го карапчы. Бирок тияктан 10 мүнөт карап, бияктан 20 мүнөт карап атып эле бир күндө 2-3 саат колдонуп коет экенбиз да инстаграмдачы. Бирок ошону туура жолго колдонууга өткөргөнбүз да. Биринчи меники ошентип башталган да. Инстаграм, Ютуб только IT болуп калган. Азыр деле ошондой го. Бирок ошондон баштаганбыз. Андан кийин эмне болду? Адилбек агай айткандай, анан уже код жазууга киришип баштадык. Биринчи HTML, CSS-терден баштап, аябай узун жол баздык да биз, кыйналып. HTML-ди үйрөнүп алып, андан кийин CSS менен байланыштыра албай, анан жиним келет эле, муну менен эле сайт жасап койсом эмне болот, эмне кереги бар CSS-тин деп, анан CSS-ти түшүнүп, CSS керек турбайбы деп, аны түшүнүп калганда JavaScript чыккан. Анан JavaScript окуп андан кыйналганбыз. Эмне кереги бар эми JavaScript'тин? Мына экөө менен эле сонун сайт жасалып атат го десек, ал да болбой калган. Анан JavaScript үйрөнүп баштаганбыз. Анан ошентип отуруп аябай көп убакыт кетип, анан баягы фронтенд разработкадан жакшы результат кыла албай калганбыз да. Анан аларды окуп жүрүп, Python'ду окуп көрдүк, Java'ны окуп көрдүк, анан PHP'ни окуп көрдүк. PHP'ден PHP өзү эле болбойт экен, бир фреймворк үйрөнүш керек экен деп, Laravel'ди окудук. Ошентип узап кетти да биздикичи. Анан келип, анан Flutter'ди тапканда, анан бизге жеңилдей болуп калды. Бирок ошончо учур баягы код жазып, анан сиз айткандагы учур болду да, Адилбек агай. Код жазып отура берип, выгоранияга кирдик. Себеби жазып эле атасың, пайда чыкпайт да. Просто так жазып атасың да, тупойго окшоп элечи. Жазып бересиң. Мисалы, эми азыр могул жерде окуп аткандар ошондой болушу мүмкүн. Мисалы, код жазып эле атабыз, бирок аны жарабайт го эч нерсеге депчи. Анан ошентип выгоранияга кирип, анан окугум келбей калганда, анан экинчи бир нерсени коштук да. Неме, Duolingo'ну коштук. Duolingo'ну кечээ карадым эле, 853 күндөн бери окуп келатат экенмин калтырбайчы. Бул дагы бир экинчи баягы неме болуп калды да. Жанагы эле бир код жазып эле отура бербей, анын жанына дагы бир кошумча бир
нерсе кошколу депчи. Анан постоянный китеп окуйлуу деп, бирок кээде баягы мындай китептер калып кетип атат. Анан ал жерде дагы шылтоо бар да, өзүбүздү алдап коебуз да, эми зато бүгүн тиги Flutter'дын документациясын окубадымбы, ошо деле китеп да депчи. Бирок эми чындап эле ал дагы китеп да, адам күнүгө окуп мындай өзүн өстүрүп, өнүктүрүүнүн аракетин кылбаса болбойт экен. Анан эми албетте баягы мен мындай өзүм кантип кетип баратам ошону айтып атам. Бирок баягы мен үлгү ала турган адам эмесмин. Мени карабаңыздар. Сиздер менден кыйынсыздар, менден мыктысыздар, ошону караңыздар да. Ар ким өзүн караш керек. Просто баягы бир бечара турат, кантип жашап атат, ошону эле баягы айтып коеюн деген эле кеп да. Азыр эми Адилбек мырза булардын баарын айтып берип атат. Ойлобоңуздар да, Адилбек мырза эң идеальный адам экен, только ушинтип жашайт экен эмес да. Болгону баягы бир жол жобосу, эрежеси, адамдар негизи эле программисттер кантип өздөрүнө бир неме түзүп атат, мына ошол маселелерди бир карап чыгалы деген эле сөз. Алла ыраазы болсун Адилбек агай. Аябай жакшы, пайдалуу жолугушуу болду. Биякта да ошо чаттарда жазып атышат. Аябай пайдалуу болду, Аллах ыраазы болсун деп. Рахмат агай за совети, информации дейт. Арыктайт экенбиз да агай дейт. Ооба, план сөзсүз жазыш керек, баягы киреше чыгашаларды жазыш керек. Мындай кылдым деп. Мен деле жазам, бирок ошол киреше чыгаша жазганда кээде аябай аксап калам да. Кээ бир мисалы майда чүйдө нерселер жазбай коюм. Мисалы бүгүн бир жерден бирөөгө 200 сом акча бердим, бирок эми ушу 200 сомду жазбай эле коеюнчу дейсиң. Анан дагы бир жерден 100 сомго бир нерсе алып жеп коесуң, анан 50 сомго суу алып ичип коесуң, анан жазылбайт. Анан айдын аягында эсептей келсең элечи бир 5-6 миң сомдун дайыны жок да, таппай каласың. Ошо жазыш керек экен, ошол нерселердин баарын план жазыш керек экен. Анан могул кыялдарды сөзсүз жазыңыздар да, кыял. Өткөндө мен бир жаздырып алдым эле. 30 канча адам жазыптыр, аябай көрүп окуп сүйүндүм. Ошолорду кайра бир күн өзүңүздөргө окуп бере турган күн келет. Адам кыялын жазса, бизге да бир учурда ушинтип жаздырышкан да. Ошондогу жазылган кыялдарыбызга азыр жетип атабыз бизчи. Азыр ойлоп атам да, көп эле жакшы эле кыялданып койбой депчи. Мындай вообще эле мындай азыр кыялыңыздарды жазыңыздар. Ушуну жана Тилек Мамытов деген Google'да иштеген кыргыз жигит бар го, ошол айтканда баягы ал деген слайд жасайт экен да, кыялдарынчы слайд кылып, визуальностьти жакшы көрөм дейт да, визуальный көзгө көрүнүп турган жакшы болот дейт. Анан ал слайд жасап туруп кыялдарынчы ошентип жазат экен да, кыялын слайд кылып коет экен да. Буюрса мындай нерсе болот депчи. Анан өзүндө баягы мотивация төгөнүп баратканда, иштегиси келбей, ал деле адам да выгорание болуп, чарчап калганда баягы слайдтарын ачып карап отуруп, мен да еще мындай болушум керек эмес беле? Мен ал каякта калды деп анан кайра баштайт экен да, кой давай депчи. Ооба, план жазсаңыздар күнүңүз абдан эффективдүү болот. Анан кээде мындай планды оор жазып аласыздар. Мен айткым келген нерсе жанагы башынан баштабадымбы? Бир эле код жазууну планга коесуз. Анан аны мисалы эртең менен 1 саат, кечте 1 саат деп коесуз. Анан кээ бир күнү баягы көнө албай, эртең менен жазбай каласыз. Анан кой деп шашып кечинде жазасыз да. Анан же болбосо кечте жазбай калсаңыз, эртең менен жазбадым беле деп баягы кичине өзүңүздү алаксытып ошентип баягы көнүшүп баштайсыз да. Анан күнүгө уже 2 маал код жазганга көнүп алсаңыз, анан дагы бир нерсени кошуш керек да. Анан бизде баягы план жазат десе эле, азыр муну Адилбек агай айткан нерсенин баарын бир күнгө коюп туруп сразу жазып алып баштасаңыз, баягы биз көнгөн эмеспиз да, көнбөгөн үчүн адам чарчап кетет. Мына вот Фатима айтып атпайбы, жазам, бирок планымдагыдай болбой калат, ошол ойдон жазбай коем. Бул адамдын мотивациясын өлтүрөт да. Жок, сиз планыңыздагыдай болбой калса деле уланта беришиңиз керек. Ошон үчүн азыраак жазыш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына Фатима как раз сизге ушул өтөт да. Просто күнүгө 1 саат код жазам деп, эртең менен жарым саат, кечте жарым саат деп коесуз. Болду. Анан
бирөө аткарылбай калса дагы главный сиз баягы өзүңүздү жеңгенге аракет кыласыз. Хорошо, хотя бы эртең мен жаздым го депчи. Эртең мен турганга сөзсүз аткарганга аракет кыласыз. Жаза албай калсаңыз, уже кечинде кыйнап жазышыңыз керек да. Эртең менен жазган болсоңуз, кечинде дагы жазасыз. Жаза албай калсаңыз, хотя бы мындай өзүңүздү мындай ыраазы кыласыз да. Адам өзүн ыраазы кылып туруш керек. Өзүн баягы жөн эле кыйнай берсе, алдыга жылбай калат да. Өзүн Туура, ыраазы туура. кылып. Вот, кылып атам, мен кыйын экенмин деп өзүн мактап дегендейчи. Түрктөрдө аябай жакшы макал бар, тиги жеңиштердин баары мактоого карыздар депчи. Көптөгөн жеңиштер баягы өзүңдү мактоо менен келет да. Аябай салам агай. Так, рахмат Адил агай. Анда запись токтотуп берейин, чоң рахмат. Ооба. Эми запись токтотоюн, анан суроо жооптор болсо, үнүңүздөрдү ачып коюп, анан кичине суроо жооптордо кол урашып отуруп туралы.